Kırgızsın ben ayarlıyım. Men de kırgızmın. Yok, Kırgızça değilmeyiz. Biz normal milli giymek. Anda men de özüm Sen bilen. yok, bu Araplardı. Yok, Araptardыкы эмес. Сертеңер кантет? Проститутка. Не надо, не надо. Сертиң силер. Ben bileyim. Ben göz açık. Kiyini alıp, naşına sokta yüzgönderdik. Вы издеваетесь? Басасы кетіп қалып шақырам. Милиция чакырам. Мен шақырам сені. Мен чакырам силерге. Мен запрет қойдым. Ой, чакыргыла. Бирөө бар, баласы сакал койсо, күнүгө туруп балам сакалың ал, мен сага ыраазы эмесмин. Міне балаң алкаш болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Кызы жолуксаңса, кызым жолугуң ал, мен сага ыраазы эмес. Кызың сойку болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Эмне болуп кетиш керек? Эртең сойку болуп, алып келип чөлдөйүп, эгиз төрөп кетсе, тууп бер шондо бакканда ыраазы болосуңбу сен? Сага деген эмне керек өзү? Балаң сакал койсо жакпаса, анда чачын өстүп эрге тийип кетсин балаң, эрге тийип кетсин, сакал койбогон болсо. Кээ бирлер өзү намаз окубайт, өзү иштегенин билбейт, анан бала мен сага наязымын. Чокуңа наразы болосуң. Эмнеге наразысың өзүң сен? Өзүң намаз окубасаң, бетиңи жаппасаң, тарат албасаң, анан кийин балама наразымын деп. Сен өтпөйт наразылыгың. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диактин цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1, Владимирская, 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Европача кийип турасың, кышын кийип. Не кыргыз аялдар үчүн, кемпирлер үчүн кийинди эле. Бас жағын, таяқтың башын жарып Таяктан көтөрбөгүлө мага. Силер кимсиңер? Қамшыға. Кыргыз тилденгенин. Кыргыз аялдар. Кыргызсың мен ayarlıyım. Мен деле кыргызмын. Кыргыз болсаң не кийдің? Алар экинчи сүйлөбөгүлө. Ишиңер эмне кандай кийинем? Ұрыспағыла бір оқы. Жок, бул эжем карагычы кандай сөгүнүп Yok, атат. men de ошону айтмакмын. Сөгүнбөй эле айтмакмын. Өзүбүздүн жагы ушунакай. Силер эмне Европа чачыңар кыркылган? Биздин аялдар Союзда биз жетинчиси болуп калдык. Жок, Европача кыргызча киймесиңерби? Жок, Кыргызча кийинбейбиз. Биз нормаль милли кийинет. Анда мен деле өзүм Сен билем. жок, бул Арабтарды. Жок, Арабтардыкы эмес. Мен бул Арабтар- башына элечек кийсем эле мен кыргызча эле. Элечектерге кийбе. Жөн эле Жок, жок. анда кебетеңер кантет? Өзүңөрдүн кебетеңер кантет? Проститутка. Не надо, не надо. Сертиң силер. Ben bileyim. Ben göz açık. Кийинип алып, наşына сотто жүзгөндөрдүк. Вы издеваетесь? Басасы кетіп қалып шақырам. Милиция чакырам. Мен шақырам сені. Мен чакырам силерге. Мен запрет қойдым. Ой, чакыргыла. Чакырыңдар. Азыр чакырыңдар. Қамшыға. Караңачы ушул бой, ушул нормально ана. Нормально болмасаң кет дар жаққа нартуға мен. Нервіме тиді. Кааласам мыйдын бар. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Арабтар десе эле бизге үлгү боло бербейт. Булардын деле динден алысырагы бар, динди анча билбегени бар. Астыңа шапашып өтө берет, намаз окуп тырманып аткан. Эми жөндө тырманбаган жер намазда тырманат. Кече мен Кур'ан окуп алсам, бирөө мурун 2 жолу чукулап, көзүн 4 жолу чукулап, телефонун алып башка кылып, жана башындагы жолугун 4 жолу кайра ороду да. Эми намаз бузулмак үчүн бузулуп жок болуп кетти намазчы. Эми ага карабагыла силер. Намаз эң жакшы окуганда болуп айжалыктар дейт да. Мен бирдеке айтып берейин силерге. Жогорку кеңеште бир таксир иштейт. Айтат бир күн дейт, мен дейт намаз жаңы окуп калдым дейт да. Анан намаз окуганда кыймылдабаш керек дегенди билдим дейт да. Анан грипп болуп ооруп аткам дейт. Намаз окуп атам, бир маал окуп атып, оозума жетип калды дейт. Анан бул жагында жарына түшүп калды дейт. Тартып беренсин, намаз бузулуп калып, коркуп турсам дейт. Бир маалда бирөө жаныма келип намазга тур дейт. Бет арчысын алып, мурдумду жакшылап арчып, таптаза кылып, чөнтөгүнө салып,
Ana namazga men кошуп окуду дагы дейт. Салам бергенден кийин мен аны көргөн күлгүртпөй кетип калды дейт. Көзүмөн мурдум арчыды дейт. Эми мурдум ордо көзүмөн агып баштады дейт. Эгер ислам ушул болсо, мусулманчылык ушул болсо, мени мурдумдагы мамка чыгып аппак, таптаза экен дейт. Тазалап ат чөнтөгүнө салып кетти. Мен мындан кийин дин таштабайм дедим дейт. Агам атабыз тирүү туруп сакал коюп алган ошол туурабы? Ал деп жатат. Ал дебегиле, ал дебегиле. Ал туура кылган. Атаңар сакал коюп болсо эле эмне кылыш керек? Андай болбойт. Ал дегениңе таптак айванчылык. Бирөө бар бала сакал койсо, күнүгө туруп балам сакалың ал, мен сага ыраазы эмесмин. Міне балаң алкаш болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Кызы жолуксаңса, кызым жолугуң ал, мен сага ыраазы эмесмин. Кызың сойку болуп кетсе ыраазы болосуңбу? Эмне болуп кетиш керек? Эртең сойку бол, алып келип чылдайып, эгиз төрөп кетсе, тууп бир шондо бакканда ыраазы болосуңбу сен? Сага деген эмне керек өзү? Балаң сакал койсо жакпаса, анда чачын өстүрүп эрге тийип кетсин балаң, эрге тийип кетсин, сакал койбогон болсо. Кээ бирлер өзү намаз окубайт. Өзү иштегенин билбейт. Анан бала мен сага наязымын. Чокуңа наразы болосуң. Эмнеге наразысың өзүң сен? Өзүң намаз окубасаң, бетиңи жаппасаң, тарат албасаң, анан кийин балама наразымын деп. Сен өтпөйт наразылыгың. Бир балаңа үйрөтүп койгон жоксуң. Арак ичкенден башканы билбейсиң, анан кийин мен наразымын сакал койсоң, намаз окусаң наразымын деп. Кудайга шүгүр этип сүйүнбөйсүңбү кайра? Балам адам болуп калды. Мен адам кыла албадым элем, мен тарбия бере албадым элем. Кечки арак ичип көрөнгөн сасып жүрдүм элем. Мына балам адам болуп калды деп ойлобойсуңбу кайра? Кыздар жолук салынса, мен каршымын. Айтып коюңуз, атасы каршы болсо, апасы каршы болсо, 100 миллион жолу каршы бол. Ал Аллахтын буйругу. Аллахтын буйругу менен адамдын буйругу карама каршы келгенде Аллахтын буйругу кылат. Сен жараткан Кудай Таалам өзү. Ошентип Аллахтын буйругуна каршы боло берсең, өлтүрүп коет сени ошентип эле. Оңой эле өлтүрүп коет. Медресеге барып, медресени жабам деп коркуткан милициялар башынан кан агып алып өлүп калат бардыгы. Өлүп калба, этият болгонуң. Бул ааламдын баарын жараткан, асман жерди жараткан, мени менен сени жараткан бул Аллах субханаху ва таала өзү. Андене каршы чыгам деп өлүп калбагының. Ошону шылдың кылам дегенде өлүп калгандары болгон. Бул динге асылбаш керек. Дин жок, башка нерсени сүйлө, медицинаны сүйлө, футболду сүйлө. Эми динге келип калдыбы силерге таттакыл эле. Адамдарга түшүнбөйсүң, таң каласың. Сакал койсо каршы болот, жолук салса каршы болот. Кийин ошол аялды адамдар караганда аял экен деп эместен, адам экен деп карай турган болуш керек. Анын фигурасы кандай экен, оюна келип кетти, ушунда ким күйөөсү бар экен, жок бекен деген ойлор келбей турган деңгээлде аялдын караматын сактап тура турган кийим болуш керек. Жөн эле чүпүрөк менен жаап койгон болсо кийим болбойт. Кээ бир биз хижап деген кийимдерге дагы бир хижап кийгенге туура келет. Кээ бир хижап деп кийген кийимдерге үстүнөн дагы хижап кийгенге туура келет. Бели бекин болгон, башка болгон, жука болгон, дагы бир нерсе болгон, жылтырак бир некелери бар, элдин баарын азгырып турат. Өзүнчө эле көчөгө чыкса, ёлочка жаңы жыл. Тегеренип эле аяз ата келдиңиз, бизге белек бериңиз деп ырда өрө турган деп кийинип алгандар дагы бар. Бүт жылтыракты бар дүйнөгө тагып алган денесине. Ол хижап эмес, урматтуу бир тууганым. Ол шарият буйруган кийим ал эмес.